Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Бүгінгі сабақ уже 40 хадистин Хафиз Науавинин чогулткан жана 40 хадис деген китебиндеги хадистин 3-чү хадиси. Бул хадис мындайча: Ан Аби Абдуррахман ибн Абдуллах ибн Умар ибн al-Khattab radhiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري مسلم. Üçüncü hadiste Peygamber sahabası Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar. Umar radhiyallahu anh'ın balası Abdullah attı sahaba şu rivayet kılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aytты deydi. İslam dini şu 5 türküktün 5 nersenin üstüne kurulgan. Birincisi şehadet en la ilahe illallah. La ilahe illallah jana Muhammed Rasulullah dep gübö keltiriүү. Ekincisi ve iqamis salah. Namaz okuu, namazды turguzуу. Üçüncüsü ve ita'iz zaka, zekat berүү. Dördüncüsü vel hac, acılık kılуу, Allah Taala üçün Mekke'ye varıp. Beşinci o son Ramazan. Jana oroza karmоо. Mına uşul айтылган şu 5 nerse İslam'ın türkügü, dinin tireги ушулар. Эң негизги болгон ар бир мусулмандан талап кылынган акыл эси толгон, балагатка жеткен, эркекпи, аялбы, ар бирөөнөн талап кылынган ушул İslam'ın 5 türkügü, 5 farzı. Albatta mına la ilahe illallah kelimesi jana namaz okuu 5 vakt. Jana orozo karmоо, мындайча айтканда көбүнчө бардыгы эле мусулмандардын колдорунан келет. Талап кылды. Кээде эле мисалы орозодо оору эле калып кармай калбаса, көбүнчө ушул нерсе көп. Бар бир мусулман бул нерсени аткара алат. Зекет болсо ажылыкты эми бардык мусулман аткара албай калышы ыктымал. Анткени зекет ошо колунда бар, шариатта белгиленген байлык бар, ошол өлчөмгө жеткенде ошону зекет чыгарыш керек. Ошондой эле ажылык ошо колунда бар, барып келгенге мүмкүнчүлүгү бар адамга гана парз болот. Муну дагы иншалла кыскача кененирээк дагы түшүндүрөбүз. Мына бул хадисти биз байкасак, Ibn Umar деген сахаба İslam'ın 5 türkügün bizge жеткирип билдирди. Мына бул жанагы ушу 5 türküктү биз өткөн хадисте, жана хадис Жибрил 2-нчи хадисте да алганбыз. Ошонун ичинде арасын айтып кеткен да. Эмнеге бияка Навави кайра алып келди? Анткени бул хадистагы ушу İslam'ın 5 türküгү бул өзүнчө эреже боло алат да диндегичи. Мунун ичине көп нерселер камтылат. Ошо себептен бул хадисти өзүнчө алып келип, ушуну өзүнчө баса белгилеп айтып атат. Тиги жерде болсо Jibril aleyhisselam жалпы динде иман, ихсан барын, кыямат күнүн барын бирде айтып үйрөтүп кетти. А бул жерде ошонун ичинен айтылган 5 түркүктү өзүнчө бөлүп, анткени бул жана биз китептин башында айтпадыкпы? Навави бул китепке ушу эреже боло турган хадистерди киргизген да, өзүнүн ичине көп маселелерди камтый ала турган. Анан бул исламдын 5 түркү албетте бул чоң эрежелер, ичине өзүнүн астына, өзүнүн ичине көптөгөн маселелерди, диний өкүмдөрдү камтыйт. Ошол себептен муну ошо исламдын түркүгү 5 экен деп баса белгилеп ушуну алып келип отурат. Муну эми биз түшүндүк. Эми ислам дининин ошо эң алгачкы түркүгү ошо биринчиси эмне деди? Шахадат ла иляха илlallah Мухаммад Расулуллах. La ilahe illallah kelimesini aytып, Muhammed Rasulullah kelimesini aytып, ошого көбөлүп берүү. Мунун мааниси эмне? Биринчи биз маанисин түшүнөлү, ушуга жакшыраак токтололу. Шахадат ла иляха илlallah деген, шахада деген көбөлүп берүү. Чын жүрөктөн, чын ишениминен адам баласы тили менен айтып жүрөгү менен тастыктап көбөлүп берген болсо, жана ошону көбөлүп бергенден кийин андан башка талап кылынган иш амалдарды иш жүзүнө аткарып, практика жүзүнө аткарган болсо, ошону көбөлүп коет. Мунун мааниси la ilahe illallah мааниси биз жакшы түшүнүп алышыбыз керек. Муну көп адамдар туура эмес түшүнүшөт, туура эмес чечмелешет. Балким жөнөкөй адам эмес, илимдүү жана акыйда жагынан адашкан адамдар дагы, кээ бир аалымдар дагы туура эмес чечмелеп, ошонун натыйжасында элдер ушул нерсени туура түшүнбөй, анан ушул la ilahe illallahты буза турган, ошого каршы келе турган иштерди кылып алганы элдердин ошол себептен болот. Ошондуктан мунун маанисин жакшы түшүнүш керек да. La ilahe illallah мааниси эмне? Биринчи бул la ilahe illallah Muhammed Rasulullah келимеси биринчи түркүк, бул эки бөлүктөн турат. Биринчи la ilahe illallah деген сөзү, жана экинчиси Muhammed Rasulullah. Ошо биринчиси, ошол биринчи түркүктүн биринчи бөлүгү бул la ilahe illallah келимеси. Ушуну түшүндүрөлү. Илах деген сөз эмне? Илах деген сөз араб тилинде сыйынылган бардык нерсени илах деп айтат да. Мейли ал чын сыйынылган болсун, мисалы Алла Таала чыныгы илах да. Ошондой эле болсун, же жалган болсун, ошонун баарын илах деп коет. Кимдер эмнени кайсы нерсеге сыйынып, таанып, ошого жалдырап ибадат жумшаган болсо, ошону илах деп коет. Мейли ал тоо болобу, таш болобу, периштеби, пайгамбарбы, кабырбы айырмасы жок. Ушуну илах дейт. Мына ошондой нерсени бул шахадада эмне деп айтат? Башында ла деген сөз келип атат, жок деп атат, четке кагуу тамгасы келип атат. Иллаллах деп туруп,
бир гана Алла Таала деп тастыктап атат. Анан ушунун мааниси эмне болот? Ла илаха мындайча айтканда, ла илаха чыныгы илах жок деген сөз да. Иллалло бир гана Алла Тааладан башка. Толугураак түшүнүктүү болуш үчүн ла илаха иллалло деген Алла Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок деген сөз. Демек биз айтпайсызбы жана илах деген ар бир сыйынылган затты айтат. Ал чын бул калп болсун. Анан ошону Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тастыктап айтып атат. Бир гана Алла Таала өзү гана сыйынууга татыктуу, калгандары чыныгы эмес, калгандары бул жалган деп ошону четке кагып атат. Демек бул ла илаха иллаллохтун мааниси бул Кудай Тааланы таанытууга же Кудайдын бар экенин билдирүүгө кайтпайт. Албетте ар бир мусулман Кудай Тааланы тааныш керек, анын бар экенин билиш керек, ошого ишенет. Бул дагы имандан. Бирок бул келименин мааниси ал эмес да. Биз Алла Тааланын бар экенин, Алла Тааланын кудуреттүү, ырыскы берүүчү зат экенин биз башка далилдерден түшүнөбүз. Бирок бул шахадат ла илаха иллаллохтун негизги мааниси эмне? Бул Алла Тааланын сыйынууга татыктуу зат экенин тастыктап билдирип атат. Мына ошону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн убагында кафирларга, мушриктерге жеткирип, ошолорго ушул маанини жүрөктөрүнө киргизейин деп келген да. Ошол кезде мушриктер мунун маанисин түшүнүшүп, ушу келименин, ошол себептен алар баш тартып кабыл алган эмес. Ошол себептен текеберленишкен, анткени маанисин түшүнүшкөн. Ошондуктан алар бул келимени айтпай коюшкан, текеберленипчи. А болбосо алар Кудайды таанышкан. Мисалы, кээ бир адамдар ойлойт да, мушриктер, мурунку кафирлар Кудайды тааныган эмес экен деп. Жок, алар билишкен Кудайды, кадимкидей таанышкан. Бул асманды, жерди жараткан Кудай, рызкы бере турган, ааламды башкара турган Кудайды билишкен. Бирок да алар Алла Тааланы таанып туруп эле ошол эле убакта сыйынууга келгенде Алла Таалага башка бир нерсе махлукту шерик кылып, бирдей сыйынып коюшкан. Ибадаттын баарын Алла Таалага жумшаган эмес. Алар ойлошкон, ортомчуларга биз ибадат кылсак, биздин ибадатыбыз Кудай Таалага жеткирет, анан биздикин кабыл болот деп ошон үчүн ортомчуларга сыйынган. Мына ушул маанини пайгамбар четке кагып, жок, бир Алла Тааланын өзүнө гана сыйынгыла. Эч бир махлук, эч бир зат ортомчу болууга жарабайт. Алла Таала ибадаттын баарын түзмө-түз кабыл алгыла. Силер кабырга сыйынбагыла, олияларга сыйынбагыла, тоо таштарга, айга, күнгө, асманга сыйынбагыла. Ошол нерселердин баарын жараткан Алла Тааланын өзүнө сыйынгыла. Алла Таала силердин эмне кылып атканыңардын баарын билет, эмнени айтып атсаңар ошонун баарын угат. Кандай акыбал болбосун, ошол себептен ибадаттын өзүн түз арнагыла деп Алла Таала мушриктерге ушул дааватты жеткирген. Бирок да алар алар четке кагышты да, эмне деп? Bunday нерсе туура эмес. Биз ата бабаларыбыз ушул нерселерге сыйынып келсе, биз кантип эле ушул нерсени таштайбыз деп айтышкан да. Мына мунун баяндамасы мына биз Куранын аяттарынан билсек болот да. Алла Таала Куранда айтып атат: "Ва ин саалтахум ман халакас самавати вал ард ла якуланна Аллах." Алардан сурасаң мушриктерден, асманды, жерди ким жаратты десең, албетте Алла Таала деп жооп беришет. Жана башка аятта айтып атат: "Кул ма ярзукукум минас самаи вал ард, амма ямлику сам'a вал абсара ва ман юхриджул хайя минал майит ва юхриджул майита минал хайй ва ман юдаббирул амра фасаяқулуна Аллах фақул афала таттақун." Мына Алла Таала бул аят айтып атат. Мухаммад пайгамбарыбызга буйруп айткын дейт. Кул майярзукум, аларга суроо берип айткан деп атат, кайрылган. Кул майярзукукум минас самаи вал ард. Силерге асмандан, жерден ырыскы берген ким деп сураган. Асмандан жаан жадырып, жерден өсүмдүктөр чыгарып, ырыскы берген ким деп сураган. Амма ямлику сам'a вал абсар. Силердин кулагыңарга, көзүңөргө ээлик кылып ошону жараткан ким деп сураган. Ва ман юхриджул хайя. Жана ошондой эле тирүүнү өлүктөн чыгарган ким деп сураган. Мындайча айтканда, ушу өлгөн заттан тирүүнү чыгарган Алла Тааланы, мисалы, ар бир жаралган зат буга чейин белгиси болгон да. Ошолорду тирилтип жаратып атпайбы? Ошол демек алар өлүктөн чыккан сыяктуу да. Ошо өлүктөн тирүүнү чыгарган ким? Ва ма юхриджул майита мин хайй. Жана тирүүдөн өлүктү чыгарган ким? Тирүү заттарын жанын алган ким деп сурагандай. Ва ма юдаббирул амр. Жана ааламды башкарып, көзөмөл салып, ошого ээлик кылып турган ким деп айтып сурасаң, не дейт? Алар эмне деп жооп беришет? Фасаяқулана Аллах. Алар эмне? Алла Таала деп жооп беришет. Мына көрдүңүздөрбү, бул жерде мушриктер билишкен Алла Тааланы, Кудай Таала таанышкан, ырыскы берген, бизди жараткан, башкарган Алла Таала деп моюндап алышкан. Ана ошондо Алла Таала суроо салат. Кул, анда айткан алар: "Афала таттакун?" Ушундай нерсенин баарын билип мойнуңарга алып туруп Алла Тааладан коркпойсуңарбы? Бир өзүңө сыйынбайсыңарбы? Ортомчуларды таштабайсыңарбы деп Алла Таала ушундай аят түшүрүп атат. Мына көрдүңүздөрбү, мусулман бир туугандар. Мушриктер демек Алла Тааланы таанышкан. Анан азыркы убакта мисалы кээ бирөөсү туура эмес чечимдейт да, мисалы ла илаха иллаллах деп айтса, Алла Тааладан башка жаратуучу жок, же болбосо Алла Тааладан башка жоктон бар кылуучу жок деп ушинтип Алла Тааланын кылган иштери менен тафсирлеп коет да. Бул туура эмес. Мындай тафсирлеп. Бул өзү ошо сөздүн мааниси туура. Албетте Алла Тааладан башка жаратуучу жок. Алла Тааладан башка жок кылуучу жок. Бирок бул келименин мааниси аны түшүндүрбөйт.
Бул келменин мааниси Алла Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок дегенди түшүндүрөт. Жанагындай маанилерди Алла Тааладан башка жаратуучу жок, Алла Тааладан башка жок кылуучу жок деген маанини өзүнүн ичине камтып алат да. Анткени Алла Таалага түз сыйынган киши сөзсүз түрдө Алла Тааладан башка жаратуучу жок экенин, Алла Тааладан башка жоктон бар кылуучу жок экенин сөзсүз түрдө мойнуна алат да. Ошол себептен ал сыйынат. Ошол себептен анын ичине өзүнө камтып кетет. Дагы мисалы кээ бир адашкан адамдар ла иляха иллаллах маанисин ошо жанагындай ушундай мааниде чечмелешет. Бул жүрөктөгү жаман бузук якинди чыгарып, ага туура якинди киргизүү деп. Мунун баары тең эмнеге кайтат? Жанагы эле ошо Алла Тааланын ичине Алла Тааладан башка жаратуучу жок дегенге эле мааниге кайтат да. Ошол себептен ошо туура эмес чечмелеп алгандыктан жана элдер билбестен жана ширкке аралашып кетип аткан себеби ошондон да. Ошондуктан ар бир мусулман ушул маанисин жакшы түшүнүп, элге жакшы даават кылып жеткириш керек. Ла иляха иллаллахтын маанисин анык жеткириш керек. Ошондо гана туура динге чакырабыз. Ушул биринчи түркүк туура болсо, андан кийинки ошол түркүккө курулган намаз, зекет ошонун баары тең туура болот. Анткени адам баласы таухидте оңдогон болсо, туура эмес чакырган болсо, демек анын кылган ибадаттары жуулуп калат. Эгерде таухид менен Алла Таалага сыйынбаса, ширк аралаштырган болсо. Ошол себептен өтө коркунучтуу. Мына ушул маанилерди түшүнгөн мушриктер жана айтып кетпедик башында. Булар ла иляха келимесин айткан эмес да. Алла Таала мына Кур'анда айтып, "Ва иннахум кану иза қила лахум ла илаха иллаллах ястакбирун ва якулуна а инна ла тарику алихатина ли шаирин majnun." Алар дейт, мушриктер мындай кылышты дейт. Аларга ла илаха иллаллах деп айтылса дейт, алар текебер кылышты дейт, айтышы эмес. Анан эмне деп айтышты? А инна ла тарику алихатина ли шаирин majnun. Биз ошо сыйынып келген жана буттарыбызды, айкелдерибизди ушул бир ырчы болгон, жинди болгон кишинин сөзүнө ишенип биз таштайбызбы деген да. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ырчысың, сен жиндисиң дешкен да. Көрдүңөрбү? Ушунчалык даражага чейин Алла Тааланы элчин сыпатташкан. Ла иляха иллаллахты текеберленип кабыл алышкан эмес. Биз кантип эле өзүбүз сыйынып келген нерсени ушул эле бир жинди адамдын сөзүнө ишенип деп, ушундай ат коюп алышып, анан четке кагышканда көрдүңүздөрбү? Алар текебер кылып буну кабыл алышкан эмес. Маанисин түшүнүшкөн. Жана башка аятта Алла Таала айтып атат: "Ажалал алихата илахан вахида инна хада ла шайун уджаб." Мушриктер айтып атат. Ушу Мухаммад пайгамбар сөзүн айтып атат да. Бул келе калып эле биз сыйынып жүргөн илахтарды баарын бириктирип эле бир эле илах кылып койду. Баарын бириктирип четке кагып эле Кудай Таалаган жалгыз эле өзүнө сыйынгыла деп койду. Бул өтө таң калыштуу нерсе деп атат да. Мына көрдүңүздөрбү? Бул ушундай адашууда болушкан буларчы. Ошол нерсени түшүнүшкөн эмес. Анан балким булар ошо биз динге туура динди кабыл албайбыз деп мына текеберлеништиби, маанисин түшүнүп четке кагыштыбы? Анан ошо текеберленгендин бир себеби булар ошо ата бабабыздын жолун жолдойбуз деп ушундай карманышкан да. Азыркы убакта болуп атпайбы? Мисалы кээ бир адамдарга даават кылып динди жеткирсең, динде ушундай, мындай деп айтсаң, жок, ата бабаларыбыз анткен эмес, мен ата бабамдын жолун ээрчим депчи. Бул илгертен бери келаткан, мындайча айтканда, жараксыз бир факт да. Ушуну көп алсыздар ушуну колдонушат. Эмне таппай калганда эле ата бабабыз ушундай деп. Анан бул адамдарды мындайча айтканда улутчулдук менен чындыктан, акыйкаттан кайтара турган бул неме факт да. Бул өтө жаман таасир берет. Мисалы адамдарга динди түшүндүрүп атсаң, бул нерсе сага каршы келет, ата бабаң жолуна каршы келет, бул эмнеге кабыл аласың муну деп ушинтип кайтарып ишет да. Анан көп адамдар ушул нерсеге ишенишет. Ошого берилип кетишет, эмоцияга калдырып, мен ата бабамды ээрчишим керек да, буларды ээрчишпей дейт да. Анан муну колдонгон дин душмандары булар ошо улутчулдук нерсени козгойт да. Азыркы убакта теңирчилерге окшопчу, сен кыргызсың, сен мындай болгонсуң, тигиндей болгонсуң, тарыхың бар деп. Албетте баарыбыз эле кыргызбыз, тарыхыбыз бар, эч ким четке какпайт, бирок да тарыхың бар деп бутпарас болуп буттарга сыйыныштын кереги жок, тоого ташка сыйыныштын. Бир ошо жараткан Алла Тааланын өзүнө гана сыйыныш керек. Булар ошол нерселерди аралаштырып, элдин башын айландырат да. Мына Алла Таала Кур'анда айтат: "Ва иза қилахум табиу ма анзалаллаху қалу бал наттабиу ма алфайна абана ав лау кана абаху ла яқилун шай'a ва ла яхтадун." Аларга ушундай деп айтылса, Алла Таала түшүргөн нерсени ээрчигиле деп айтылса, ошол мушрик кафирларга колу не деп жооп беришти? Колун бал наттаби ма алфайна абана. Балким биз ата бабабыздын жолун ээрчийбиз. Ата бабабызды кандай нерседе тапкан болсок, ошол жолдорун биз ээрчийбиз. Анан кийин Алла Таала айтты: "Ва лау кана абаху ла яқилун шай'a ва ла яхтадун." Ошолар ата бабалары акылсыз болуп, эч нерсени билбесе, туура жолдо болбосо деле аларды ээрчий беришеби деп Алла Таала айтты да. Мына көрдүңүздөрбү? Алардын келтирген далили эмне? Болгону ушу ата бабабыздын жолу деген гана далил да. Ушинтип көп нерселерди кайтарат.
Ошондуктан ар бир мусулман ушул мааниге жакшы күңүл буруш керек. Алла Тааланы жалгызтап, Алла Таалага түз сыйынганды өзүбүз жакшы үйрөнүп, бир туугандарыбызга, жакындарыбызга, бала чака, кошунабызга кылган дааватыбызда эң негизги ушул нерсеге көңүл буруш, чакырышыбыз керек. Алла Таала Кур'анда айтып атат: "Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a". Алла Тааланын өзүнө гана сыйынгыла, жанага эч бир нерсени ширк кошпагыла. Жана башка аятта айтып: "Иннал масаджида лиллахи фала тад'у ма'аллахи ахада". Бардык сыйынуучу жайлар, мечиттер Алла Таалага таандык. Фала тад'у ма'аллахи ахада. Алла Таала менен биргеликте эч бир нерсеге сыйынбагыла. Демек, сыйынуунун бардык түрү бир гана Кудай Тааланын өзүнө арналат. Жалынсак, табынсак, сыйынсак, ушунун баары тең Кудай Тааланын өзүнө арналыш керек. Сыйынуу деген эмне? Ошол сыйынуу деген Алла Таала жакшы көргөн, буйруган бардык иш-аракеттери менен сөздөр, амалдар, ушуну сыйынуу деп айтабыз. Намаз окуу, зекет берүү, дуа кылуу, үмүт кылуу, коркуу, ата-энеге жакшылык кылуу, ажылыкка баруу, орозо кармоо, ушунун баары тең ибадат. Ошонун баарын биз эмне Кудай Тааланын өзүнө гана арнашыбыз керек. Ушул нерсени ар бир мусулмандын жүрөгүнө киргизгенге, жеткиргенге аракет кылыш керек. Мына ошондо биз анан туура динди кармаган болобуз. Балким бул муну тавхид деп коет, ислам терминде тавхид деп коет. Жалгыз Алла Тааланы жалгыз деп, ибадатта жалгыз деп билүүнү тавхид дейт. Жана кылган иштеринде, жана ысым сыпаттарындагы Алла Тааланы жалгыздоо, бул эмне? Ошо тавхид деп коет. Ошол себептен муну ар бир мусулман билип, ошого даават кылыш керек, элди ошого чакырыш керек, элдерди ошого үйрөтүш керек, ушундан башташ керек. Антпесе кылган ибадаттар бузулуп, же болбосо өтө алсырап калат. Ар бир мусулмандын милдети бул нерсе. Күнүгө жакындарга, бардык мусулмандарга айтып какшап туруш керек. Анан ошо менен, ошонун аркасынан кылган ибадаттарыбыз иншалла туура болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуга чакырып келген. Андан кийин сахабалар, бардык алымдар ушул нерсеге чакырып келген да. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслимде келген хадисте айтып атат да: "Ким ла илаха иллаллах" деп айтып, "Ва кафара бима ю'баду мин дунилlah, харума дамуhu ва малуhu ва хисабу ала Аллах" деп. Ким ла илаха иллаллах деп айтса да, "Ва кафара бима ю'баду мин дунилlah", жана Алла Тааладан башка сыйынылып кеткен жана махлуктун баары четке кагып, алардын сыйынулары жараксыз деп, алардын ошо элдер аларды ыйык деп ошого сыйынып кеткендерине кафыр болуп четке каккан болсо, мына ошо чыныгы ла илаха иллаллахка иман келтирген деп атат. Жана ошондо ошол адамдын мал мүлкү, жаны арам болот, эсеп кылса Алла Тааланын алдында өзү берет деп атат. Демек, ушул ла илаха иллаллах мааниси эмне экенин билдик. Ошо Алла Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок дегенди билдирет. Биз сыйынуунун баарын Кудай Тааланын өзүнө гана арнашыбыз керек. Балким мына ушуну билдире турган далил могу жанагы немеде Бухаринин башка риваятында мындай деп келет да, мына. Бул жерде айтып атпайбы шахадат ла илаха иллаллах деп? Ислам 5 түркүгө курулду, ошол биринчи шахадат ла илаха иллаллах. Башка риваятта ал иману биллахи ва расулихи, Алла Таалага жана иманына, анын элчисине иман келтирүү деп келген. Муслимдин риваятында болсо ан юваххадаллах, Алла Таалага жалгыз сыйынып, Алла Тааланы тавхид менен таануу деп келген. Дагы бир башка риваятта ан юваххадаллах ва юкфару бима юбаду мин дунихи. Жана ошондой эле Алла Тааланын өзүнө тавхид менен сыйынып, жана андан башка сыйынып кеткен нерселерге кафыр болуп четке кагуу деп келген да. Мунун баарын карасак эмне? Демек ошо шариатта шахадат ла илаха иллаллах деп келеби же Алла Таалага иман келтирүү деп келеби же тавхид деп келеби, ушунун баары тең эмне? Бир маанини билдирет. Баары тең Алла Тааланын жалгыз экенин, Алла Таала өзү гана сыйынууга татыктуу экенин, иман деп айтсак да ошонун ичине кирип кетет, баары тең камтылып. Мисалы кээ бирөөсүнө тавхид деп айтсаң, тавхид деген каякта келди эле, жөн эле Алла Таала иман деп айтып атпайбы, бул эми жахилдигинен да. Иман деген сөзүндө Алла Таала иман келтирүүгө, ошо Алла Таалага түз сыйынуу деген алгачкылардан болуп келет. Мына бул жерде келген риваяттар ачык эле айкын баяндап атат да, ошо тавхидти түшүндүрөрүн, бир гана Алла Таалага сыйыныш керектигин түшүндүрүп атат. Ошол себептен мына 3-4 риваят келген да, шахадаттын маанисин аныктаган. Мына бул эми шахадат ла илаха иллаллахка байланыштуу болду. Экинчиси Мухаммад Расулуллах. Мухаммад Расулуллах бул келименин экинчи бөлүгү. Ушул экөөнү бирдей айтканда адам баласы ошондо мусулман болот. Тили менен айтып, жүрөгү менен тастыктап, дене мүчөсү менен амал кылганда. Эми Мухаммад Расулуллахтын мааниси эмне? Ошо Алла Тааланын Мухаммад Алла Тааланын элчиси жана кулу деп көөлүп келтирүү да. Ушуну шахадат деп айтат. Ар бир мусулман жүрөгү менен тастыктап, тили менен айтып, Мухаммадты мен ишендим, Алла Тааланын кулу экен, Алла Таала жиберген элчи экен, динди жеткирген деп ушундай көөлүк келтирген болсо, демек ал мусулман. Эми көөлүк келтиргенден кийин бизден бул көөлүк эмне нерселерди талап кылат? Эң негизги болгон 4 нерсени талап кылат. Биринчиси, ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнени буйрган болсо, ошонун баарын тең кыңк дебестен аткарыш керек, баш ийиш керек. Экинчиси, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне нерседен тыйган болсо, ошонун баарынан тыйылыш керек. Үчүнчүсү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне нерседен кабар берген болсо, шариатка байланыштуу, кыямат күнгө байланыштуу деги эле кандай кабар бар болсун, ошонун баарын четке какпастан ага ишенүү. Төртүнчүсү,
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааланын динин кандай жеткирип, сыйынууну кандай кылып көрсөтүп кеткен болсо, ошондой кылып Алла Таалага сыйынуу. Мындайча айтканда өзүбүздүн оюбуз менен, акылыбыз менен эле ойлоп таап алып эле Кудай Таалага сыйынуу эмес, балким ошо Алла Таала кандай буйруп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сыйынууну кантип бизге көрсөтүп кеткен болсо, ошондой кылып сыйынышыбыз да. Мисалы Алла Таала намаз окугула деп Куранда айтып кетти, туурабы? Бирок та намазды кандай окуйбуз, канча убакыт намаз окуйбуз, канча рекет окуйбуз, кантип окуйбуз, ошонун баарын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кетти эле. Демек ошону ээрчип ошо Кудай Таалага ибадат кылышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтпөгөн ибадаттарды биз кылбашыбыз керек. Пайгамбарыбыз буйрубаган нерселерди биз кылбашыбыз керек. Пайгамбарыбыз эмнени көрсөтсө, эмнени кылып кеткен болсо, ошону ээрчип ошонун аркасынан жүрүшүбүз керек. Ошондо гана биздин ибадатыбыз туура болот. Эгерде кимдегим өзүнүн ою менен эле каалаган ибадатты кыла берген болсо, же болбосо тастыкталбаган маалыматтарга таянып алып ибадат кылган болсо, анын баары өзүнө кайтарылат. Ал андай нерсе кабыл кылынбайт. Ошол себептен мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай баш ийишибиз керек. Мына Алла Таала Куранда көп жеринде айтат. Пайгамбарыбызга баш ийгөндөчү. Я айюхаллазина аману атиуллаха ва атиур расула ва улил амри минкум фа ин таназа'тум фи шай'ин фаруддуhu илаллахи ва расули. О иман келтиргендер деп. Алла Таалага жана элчисине жана өзүңөрдөн болгон башчыларга баш ийгиле. Эгерде бир нерседе талашып калсаңар, анда аны Алла Таалага жана анын элчисине кайтаргыла деп. Демек биз ар бир талаш тартышыбызда диндеги болгон талаш сөзсүз түрдө Куран сүннөт менен чечишибиз керек. Өзүбүздүн акылыбызга таянбай, Куранда эмне деген, сүннөттө эмне деп келгенде ошого байланышыбыз керек. Ошондо чыгы мусулман болобуз. Алла Таала Куранда да айтып атат: "Ва ма юти'ир расула фaqat атаалла". Ким Алла Тааланын элчисине баш ийген болсо, ал акыйкатта Алла Таалага баш ийди дейт. Мына көрдүңүздөрбү? Биз Алла Таалага баш ийбиз десек, пайгамбарыбызга баш ийбиз керек. Эгерде биз пайгамбарыбызга баш ийбесек, анда Алла Таалага баш ийбеген болобуз. Алла Таалага пайгамбарына баш ийбеген киши эч качан оңбойт. Анткени Алла Таала айтып атат: "Ва ма ясиллаху расула фaqat далла далалан мубина". Ким Алла Таалага анын элчисине моюнсунма баш ийбеген болсо, ал ачык айкын адашты. Бул өтө коркунучтуу. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айткан? Бухариде келген хадисте: "Менин үммөтүмдүн баары бейишке кирет, бири гана ким баш тартса" деген. Ошондо сахабалар сурады: "Ким баш тартат?" Алланын элчиси дегенде, "Ким мага баш ийген болсо, ал бейишке кирет. Ким мага баш ийбеген болсо, ал баш тартты" деп. Мына көрдүңүздөрбү, бул өтө коркунучтуу. Ошол себептен ушул маанини биз ар бир мусулмандын жүрөгүнө киргизишибиз керек да, даават кылганда. Пайгамбарыбызды сүйүү, пайгамбарыбызды урматтоо деген эмне? Муну билдирип үйрөтүшүбүз керек. Анткени пайгамбарыбызды сүйүү деген, пайгамбарыбызды урматтоо, пайгамбарыбызды ээрчүү деген эмне экенин билбесе, алар эч качан динди толук карман алыша албайт. Аларга мисалы хадис айтып атсаң, жөн эле бир сөз айтып аткандай болот. Же болбосо бир пайгамбарыбыз мындай деп айтты десең, кээ бир жахилдер: "Жок, мен ушинтип үйрөнгөм, менин устазым айтты", же болбосо биздин мазхабта ушундай келди деп ачык айкын хадистерди четке кагып коюшат. Эмне себептен? Ошо жахилдиктен, сокуру ээрчигенин натыйжасында. Ошондуктан ушул нерсени даават кылганда адамдардын жүрөгүнө жеткиргенге аракет кылыш керек, Кудай Тааладан сурап. Ошонун себептерин кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз сүйүү деген эмне? Пайгамбарыбызды ээрчүү деген эмне? Пайгамбарыбыздын ар бир айткан сөзүн биз тастыктап билгенден кийин кабыл алышыбыз керек. Аны четке каккан болбойт. Ким четке каккан болсо адашат. Ал туура динди карман албайт деп ушул маанини сиңиришибиз керек. Анан ошондо аларга даават кылыш оңой болот. Аларга анан пайгамбарыбыз айтты десең, Алла Тааланын улук элчиси айтып аткан турбайбы? Мен буга моюн сунайын, баш ийейин деп ошону карманат. Мындай нерсени бала чакага башынан баштап түшүндүрүш керек да. Пайгамбарыбызды урматтоо, сыйлоону жүрөктөрүнө киргизиш керек. Анан ошондо кайсы убакта пайгамбарыбыз айтты дегенде алар тикесине тик туруп кабыл алышат. Мына ушундай нерсе булар сахабаларда болгон. Булар сахабалар, андан кийинки алымдардын баарында болгон. Булар өтө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн жерге калтырбай, өтө урматтап, катуу амал кылышкан да. Мына ошонун бир мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдуллах ибн Умар жөнүндө Бухариде келет, жана башка хадис жинактарда. Мынтип айтат да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ни'ма раджула Абдулла лау кана юсалли минал лейли". Абдулла, жана ушул хадисти риваят кылып аткан киши да. Бул өтө жакшы адам, эгерде түндө намаз окуган болсо деп айтат. Мына ошону уккандан кийин Ибн Умар түндө намазды таштабай калган да. Көз өткөнгө чейин ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн жерге калтырбайын деп ушинтип намаз окуп өткөн түнү менен. Түн ичинде де тахажжуд түнкү намаздар. Көрдүңүздөрбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн кандай урматтаган? Аябай урматтап, ошого амал кылганга катуу көңүл буруп келген. Ошого чакырган. Мына бул Абдуллах ибн Умардан бир мисал. Андан кийин мисалы Абдуллах ибн Мугаффал деген бир сахаба болгон. Бул Сахих Муслимде келет. Ошол киши бир адамды, өзүнүн шакирттеринен, жолдошторунан бир адамды жана таш ыргытып атканын көрөт да. Анан ал айтат: "Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо таш ыргытуудан тыйган. Мейли кол мененби же башка нерсе менен. Анткени бул нерсе
тиш сындырып көздү чыгаргандан башка эч бир пайда алып келбейт деп хадис айтат. Анан кийин дагы бир убакытта ошол кишинин кайра ошентип кайталап атканын көрүп калат да. Анан ошондо ошол киши айтат: "Мен сага Алла Тааланын элчиси деп айтып отурсам, кайра ошол нерсени кыласыңбы? Мындайын кийин мен сага көңүл бурбам, сүйлөбөйм" деп катуу мамиле кылып коет. Мына көрдүңүздөрбү, алар сахабалар кандай урматташкан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин, кандай сыйлашкан. Балким жана Абдуллах ибн Умар деген сахаба, имам Ахмаддын муснадында келген хадисте мындай деп хадис айтат: "Алла Тааланын элчиси айтты, аял кишилерди мешитке баруудан тыйбагыла" деп айтты дейт. Негизи аял кишинин мешитке барбай үйдө окуганы жакшы го, бирок кийин барам десе аны тыйган болбойт. Аял кишилер болсо, эгерде шариаттын чегинде денесин жаап, хижаб менен барып аткан болсо, атыр сатыр себебей шариаттын эрежеси менен барып аткан болсо, аларды тыйган болбойт. Анан ушундай тыйган болбойт деп хадис айтып атса, ошо Абдуллах ибн Умардын баласы жок, аялдарыбызды тыябыз деп айтат да. Ошондо Ибн Умар ачуусу келип, катуу сөз айтып туруп: "Мен сага Алла Тааланын элчиси айтты деп айтып атса, сен ушинтип айтасыңбы?" деп туруп, "Сага эч качан сүйлөбөйм" дейт да. Ошентип көз өткөнгө чейин сүйлөп өтүп кеткен. Ибн Хаджар ошо шарханда айтат, эми көз өтүп кеткенге чейин дегени, мисалы, ошол окуя болгондон кийин көп өтпөй эле дүйнөдөн кайтып кеткен деп. Ошо баласы же болсо Ибн Умар да. Дайча айтканда кыска аралык убагында өткөн. Эң негизгиси мына өзүнүн баласына кандай катуу мамиле кылды бул жерде. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисин айтып аткан болсо, ага каршы айтып койгондуктан. Атайлап каршы айткан жок, ал башка бир маанини максат кылып айтты. Бирок ошого карабастан Ибн Умар катуу мамиле кылды. Мына ушундай кылып урматташкан сахабалар. Булардын мындай мисалдарды айтып берсек өтө көп. Ошондуктан биз элдерге даават кылганда ошо пайгамбарыбызга кандай башиш керек, пайгамбарыбызга кандай урматташ керек, ушунун баары жеткип үйрөтүүбүз керек. Ошондо биз Алла Таала айтты, анын элчиси айтты деп айттык, анан ошондо алар тез жеңил кабыл. Эгерде мындай нерсени үйрөтүп даават кылсак, алардын кабыл алышы кыйын. Мына бул ошо ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллахга байланыштуу кыскача түшүндүрмө. Экинчи түркүк бул намаз. Мына көрдүңүздөрбү, биринчи түркүктөн кийин эле намаз келип атат. Бул демек намаздын исламдагы ушунчалык орду чоң экенин билдирип эле турат. Ошо ла иляха иллаллах келмесинен кийин эле экинчи орунда намаз келип атат. Албетте намаз бул диндин түркүгү, намаз өтө маанилүү. Ар бир мусулман бул нерсеге көңүл буруш керек. Алла Таала Куранда намаз жөнүндө өтө көп айтат. Айрыкча зекет намазы бирге алып келип көп айтат да. Мына ошолордун бир мисалы Алла Таала айтты: "Инналлазина аману ва амилус солихати ва камус салата ва атуз заката лахум ажруhum инда раббихим ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун." Ыйман келтирип, жана жакшы амал кылып, жана намаз окугандар, зекет бергендер, алар үчүн сооптор, ажырлар камдалган. Инда раббихим, Алла Тааланын алдында. Ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Алар үчүн эч качан коркунуч болбойт, жана ва ла хум яхзанун, алар эч качан кайгырышпайт. Мына көрдүңүздөрбү, намаз окуган, зекет берген, жакшы иштер кылган адамдарга ушундай сооп берип берет. Мына бул окшогон аяттар көп. Жана ушу намаз окугула, зекет бергиле деген буйрук иретинде келген аяттар да көп. Мисалы: "Ва акимус салата ва атуз заката варкау ма ракиин." Намаз окугула, зекет бергиле жана рүкүү кылуучулар менен, намаз окуучулар менен бирге намаз окугула деп. Мына ошого окшогон аяттар көп. Алла Таала Куранда көп айткан. Бул намаздын демек маанилүүлүгү чоң болгондугу үчүн ушунчалык көп эскерген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу намаз окушу менен рахаттанган. Өзүнүн Билал деген сахабасына кайрылып: "Я Билал, арихна бис сала" деп. Билал, ушу бизди азан айтып, намазды баштап бизди рахатка бөлөчү" деп пайгамбар ушундай сүйүнгөн да. Бул демек адам баласынын рахаты мусулманда. Жыргалчылыгы намаз. Диндин эң түркүгү. Анан ошол себептен ар бир мусулман ошо намазга катуу көңүл буруш керек. Өзү биринчи бекем болуп, намаз убагында окуп, барлык толук шарттар менен окуп, жана ошондой эле үй бүлөсүнө, жакындарына, бала чакасына үйрөтүп, катуу көңүл буруш керек бул маселеге. Анткени бул намазды таштоо өтө чоң күнөө, өтө коркунучтуу. Балким ушул намазды таштоодо ахли суннаттын алымдарында талаш бар. Эстетип көрүңүздөр, ушу намаз окубаган адам менен такыр эле окубаган адам жөнүндө да, бул мусулманбы же мусулман эмеспи деген маселе бар да. Бул өтө коркунучтуу. Ооба, бул дүйнөдө мисалы үзүр бербейин, бул алымдардын арасында талаш экен, же бизге белгисиз болуп, мусулман ал эми намаз окубаса дагы мусулман деп үзүр берип өтүп кетишибиз ыктымал. Бирок Алла Тааланын алдында чын эле ал мусулман болбой калса кантет? Бүттү, бул дүйнөдөн өткөндөн кийин эч бир пайда келбейт. Бул дүйнө өткөндөн кийин өкүнүч да пайда бербейт. Бул дүйнөгө кайта албайт. Алла Тааланын алдында эгерде ошол намаз окуган адам мусулман болбой калса, Алла Тааланын алдында, Алла Тааланын алдына барып кантип жооп берет? Ошондуктан мына ислам дининдеги түрк ла иляха иллаллахтан кийинки эң негизи болгон намаз да. Ушул нерсеге биз катуу көңүл бурушубуз керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, балдар чакаларыбызды, бир туугандарыбызга айтып, окубай жүргөндөргө дуа кылып, ығы келген сайын, учур келген сайын айтып, даават кылып, чакырып,
намазды оқыңыз деп. Анан көп адамдардын мындай шылтоосу бар да, мен азыр таза эмесмин, мен күнөө кылып жүрөм, кийин тазаланып алайын, анан күнөөнү таштагандан кийин анан окуйын депчи. Мунун баары шылтоо, шайтандын азгырыгы бул. Балким ошол намаз өзү ушу жаман нерселерден тосот. Ким ошол намазды баштай берген болсо, акырындыктан иманы күчөйүп, иманы бекемдеп, ошондой жаман таштай албаган күнөө иштерди акырындык менен таштайт. Мына ошону биз ошолорго жеткирип түшүндүрүшүбүз керек. Алла таала мына Куранда ачык айтып атат: "Инна салата танха анил фахшаи вал мункар." Акыйкатта намаз ошо күнөө, жаман иштерден тосот деп атат. Кандай түрү болбосун. Мына намаздын берекелүү экенин ушундан билсек болот да. Бул намаз баштан аяк береке. Бул дүйнөдө, тиги дүйнөдө береке. Ошондуктан муну буга катуу көңүл буралы, урматтуу мусулман, бүтүгандар. Намазды окутканга. Мына 5 убакыт намаз. Эртең менен мына таң чыкканда окула турган багамдат намазы, анан түш огондо окула турган бешим намазы, түш огондон башталат, анан адам баласынын көлөкөсү өзүнүн бою менен бир тең барабар болгонго чейин окулат. Андан кийин дигер намаз, асыр намазы башталат, күн батканга чейин. Андан кийин күн баткандан баштап кызыл шапак тараганга чейин шам намазы башталат. Андан кийин түнгүрүп кызыл шапактан кийин куптан намазы таң атканга чейин убакыт болот. Бирок түндүн жарымына чейин окуш керек, эгер окуйлбаган болсо таң атканга чейин. Мына ушул 5 убакыт намаз. Бул өтө жеңил нерсе. Ким ошо чин дити менен ушуга бет алып ушуну баштаган болсо, Алла таала жеңилдик берет. Ушу 5 убакыттын намазын убактысын чогулта турган болсок, урматтуу мусулман бүтүгандар, баары тең bir жарым саат же 40 мүнөт эле убактысын алат. Сүннөттөр менен кошуп окугандачы. Мына биздин 24 саатыбыздын ичинде эле ашып кетсе ушу 40 мүнөт же жарым сааттай эле убакыт алат да, 5 убакыт намаз. Мына ошону да шайтан жөн койбой элдерди азгырып ушул нерсеге намаздан тосуп атат. Ошондуктан бул нерсеге жакшы көңүл буруп, балдарыбызды жашынан баштап бүтүгандарыбызды дагы үндөп катуу көңүл бурушубуз керек мындай нерсеге. Анткени өтө мына башында айтып кетип өтө коркунучтуу бул маселе. Намазды таштоо башка түркүктөрдө эмес, мисалы орозону таштап койсо бул чоң күнөө болот, коркунучтуу, бирок да динден чыгып кетет же чыкпайт деген маселе эмес. Бул намазда ошондой маселе козголуп атпайбы? Эгерде ошондой болуп калса, акыйкатта ал кантет алынамына кыяматта. Көрүңүздөр, урматтуу мусулман бетон. Ушуга көңүл буруп, намазды тургузганга, намазды элге жеткирүүгө аракет кылыш керек. Анан эң негизги нерсе ушул адам баласы өзү үлгү болуш керек биринчи. Мисалы үй бүлөсүн бүтүгандар чакыраарда өзү биринчи намазга бекем болуп, убактысында окуп, намазга кайда жүрсө, сапардабы, үйдө жүрөбү, ошого өзүнүн жанынан да жакшы көрүп, абага муктаж болгондой, тамак ашка муктаж болуп жанталашкандай, андан да артыгыраак жанталашып көңүл буруш керек. Анан иншалла ошону көргөн бала чакасы, бүтүгандары үлгү алып, алар дагы ошондой аракет кылат. Мына бул намаз жөнүндө. Үчүнчү түркүп бул зекет жөнүндө. Мына зекет дагы үчүнчү түркүп намаздан кийинки. Бул дагы эң маанилүү түркүп. Ким муну зекетти бербей таштаган болсо чоң күнөөкөр болот. Ошол акча жагынан жүрсө, мал мүлкүнөн, мал жандыгынан зекет чыгарып койгон болсо, ошолордун кыйноосуна кыямат күнү өзү туш болот. Ошондуктан ар бир мусулман колунда бар шарият көрсөткөн чекке жеткен, байлыгы чекке жеткен адам зекет бериш керек. Мына жогоруда аяттын бар ушуга далил. Бул биздин өтүп аткан хадисибиз өзү далил, жана намазга байланыштуу аяттарды окуп кеттик кээ бирөөсүнө. Бул дагы мына зекеттин маанилүүлүгүнө өтө бир чоң далил. Анткени мына Алла таала көп аяттарда намаз окугула, зекет бергиле деп бирге алып келет да. Мунун зекеттин дагы маанилүүлүгү ушул жерден билсек болот. Анан эми зекет деген эмне? Ушу зекет деген өзү мисалы тазалоо деген сөз да. Тил жагынан караганда. Неме жагынан болсо, термин жагынан болсо, бул шарият чектеп койгон, көрсөтүп койгон мал мүлк бар. Акча жагынан алтын, күмүш акча, анан мал жандыктары, төө, уй, кой. Мына ушул нерселерден зекет чыгарылат. Жана акчага, алтын, күмүшкө, акчага жана товарлардагы бизнестеги болгон баардык товар түрү кирип кетет да. Мына ушул нерселерден зекет чыгарат. Биз зекет чыгарышыбыз керек. Анан зекеттин өзүнүн шарттары бар. Зекеттин өзүнүн шарттары бар. Мисалы немеден баштайлы? Акча, алтын, күмүш акча. Алтын, күмүш акча качан зекет чыгарылат? Эгерде кайсы бир адамдын колунда 85 грамм алтын же болбосо 595 грамм күмүш же болсо ошого экөөнө барабар болгон акчасы же товары болсо, бул зекеттин өлчөмүнө жетти деп эсептелинет. Эми муну ошол жана мындай акчага айлантып чыгарып алса болот да, болчол менен. Ушул өлчөмгө жеткен адамдын акчасы бул зекеттин өлчөмүнө жетти деп айта алабыз. Анан жеткенден кийин дагы бир экинчи шарты, ошол зекет ошол өзүнүн өлчөмүнө жеткенден кийин ошол өлчөмдөн кем эместен 1 жылча айланыш керек да. Мисалы бүгүн айтып коелу, мисалы мен колумда азыр бүгүн 85 грамм алтын болсо, ошол 85 грамм алтын кийинки жылга чейин кемибей ошондон туруш керек да, ошол өлчөмдө туруш керек. Анан ошондо зекет важип болот. Анан ошондо ошол акча болобу, күмүш болобу, алтын болобу,
2,5% зекет беришим керек. Мындайча айтканда 40тан 1. Ошол акчаны 40ка бөлөбүз, чыккан натыйжасы 2,5% болот. Көрүңүздөр, мына биринчи өлчөмгө жетиш керек, анан ошол өлчөмдөн кемибестен 1 жыл туруш керек. Эгерде мисалы айланып келип 1 жылга аз калганда эле кемип калган болсо, бүттү, анда зекет важип болбойт. Анда анткени ал өлчөмдөн кемип калды, анан кийинки өлчөм ошо өлчөмгө шарият көрсөткөн өлчөмгө толуп, анан айлангыча дагы күтүшүбүз керек да, бул акча жагынан. Эми андан кийинкиси мал жандыгынан. Товар деле ошондой сыяктуу. Товарды айта кетели. Товар мисалы бирөө бизнес кылган болсо, ошол бизнес ачып товар алып баштаганда ошо 595 грамм күмүштүн баасына барабар же 85 же болбосо 85 грамм алтындын баасына барабар товарды алды дейли. Ошо алгандан баштап эсептейбиз. Анан 1 жыл айлангандан кийин ошол товар ошондон кемебеген болсо, ошол товардан зекет чыгарат. Акчалай чыгарат зекетти, товардын өзү менен эмес, акча менен зекет чыгарат. Анан ошондо кутулат Кудайым буйрса. Анан экинчиси мал жагынан карап көрөлү. Биринчиси төөдөн зекет чыгарат. Төөдөн кантип зекет чыгарат? Эгерде бир кишинин колунда төө болсо, бир төө 2, 3, 4 төөгө чыгарылбайт, ошо 5ке жетиш керек. 5тен 9га чейин бир кой чыгарат. Мисалы бүгүн айталы бирөөнүн колунда 5 төө пайда болду, ошол төө кийинки жылга чейин 5тен кемибеш керек да. 5тен кемибей турган болсо, ошого бир кой чыгарат. 5тен 9га чейин бир кой. Экинчиси 10го жеткен болсо, 10дон 14кө чейин 2 кой. Бул дагы 1 жыл айланып кемибеш керек. 10дон 14кө чейин 2 кой. Андан кийин 15ке жеткенде 15дон 19га чейин 3 кой. Андан кийин 20дан 24кө чейин 4 кой. Анан 25ке жеткенде төөнүн тиги саны. Ошондо 1 жаштагы ургачы төө берет. Тайлакта мындайча айтканда 1 жаш болгон тайлакты ошону 1 жашка чыккан төөнү берет ургачы. Анан ошондуп дагы уланып кете берет, өзүнүн өлчөмдөрү бар. Андан кийинкиси мына уй качан зекет берилет? Уйга 30га жетмейинче уйдан зекет берилбейт. 30га жетип, анан ошо 1 жыл айланып туруш керек. 1 жыл айланып келатканда кемип калса, анда берилбейт. Мисалы, бүгүн бирөөдө 30 уй пайда болду дейли. Анан ошол 1 жыл айланып, ошол 30тан кемибей туруш керек. Ошондо гана зекет берилет. Мына 30 уйга бир жаштагы тай торпок берилет. Ургачы же эркек 30тагысына. Анан 30тан 39га чейин ушундай берилет да, бирде берет. Анан 40ка жеткенде 40тан 59га чейин 2 жашар торпок берилет. Ургачысын 2 жашар. 40тан 59га чейин. 60ка жеткенде 1 жашар торпоктан 2 берилет. Анткени 30 болуп атат да. 60ка жеткенде ошо 1 жашар торпоктон 2 берилет. Экөө берилет. Андан кийин 60тан 69га чейин да. Анан 70 болгондо 1 жашар 1 торпок, 2 жашар 1 торпок берилет. Ушундан 2 берилет да. Анткени бирөө 70 деген жакта 30 менен 40 сан болуп атпайбы, экөө бирөө 70 болуп атпайбы. Ошол себептен 70ке жеткенде 1 жашар торпоктон 1, 2 жашар торпоктон 1 берилет. Ошентип экөө берилет. Анан ушинтип ар бир 70 сайын, ар бир 30 сайын, 40 сайын 1 жашардан анан 40 сан сайын 2 жашардан берип уланып кете берет да. Бул уйга байланыштуу. Андан кийинкиси койго байланыштуу. Уй деген ичине жанагындай буй бол, топ бол, ушунун баары кирип кете берет. Андан кийинкиси кой. Кой дегенде бул жерде кой эчки. Койдун байырдык түрү эчкилердин баары тең кирет буга. Кой качан башталат? Койдун зекети 40тан башталат. 40ка жетип 1 жыл кемибестен айлангандан кийин анан 40тан 120га чейин 1 кой берилет. 40тан 120га чейин 1 кой. 121 болгондон кийин 2 кой берилет. 121ден 200гө чейин 2 кой берилет. Анан 201 болгондо 201ден 399га чейин 3 кой берилет. Анан 400 болгондо 4 кой берилет. Анан ошентип 400дөн 499га чейин 4 кой, анан 500 болгондо 5 кой. Анан ошентип ар бир 100тө бирден кой болуп кете берет да. 500тө 5 кой, 600тө 6 кой, 700тө 7 кой, 800тө 8 койдо ушинтип уланып кете берет. Мына ушул малдын зекети кыскача ушундай. Анан дагы бул мал жандыктарына байланыштуу дагы бир шарты бар, эң негизги шарттардын бири. Ушул багылып аткан малдар жанагындай тукум алуу, тукум көбөйтүлүү максатта багылып, анан 6 айдан көбүн талаада оттош керек да. Эгерде 6 айдан көбүн талаада оттобой, жанагындай колду карап, үй шартында баккандар бар да, такай сатып берет, же болбосо өзү айдап, эгинди чөп тегип, анан ошону чаап, жыйнап берет да. Мындайларга да зекет берилбейт. Мунун бир шарты ошол 6 айдан көп талаада өзлөрү оттоп, өзлөрүнүн жанын баккыдай болуш керек, мисалы кайтарып. Эгерде тескерисинче 6 айдан көбүн алар талаада оттобой, колду карап, колдон жеп калган болсо, анда мындай буга да зекет берилбейт. Мына бул эң негизги
шарттарынан бири. Ошону жакшы көңүл буруш керек. Анткени мындай азыр ушундай шартта колдоо баккандар көп да, жайларда күздө эле ошо сатып берип алып келип беришет. Анан ошолордун багып аткан көбү койлору мисалы зекетке жетип калган болсо, демек ал зекет бербейт. Балким ошо багып аткан койлорду же малдарды бизнес катары багып атышыптыр. Анда ал бизнес катары берет да, ошо мал мүлк катары, мал жандык катары бербейт, бизнес катары. Жана акча чыгарып аткандай кылып чыгарат да, ошолордун баасын акчага айлантырып, анан алтын күмүш чыгарып аткандай зекет кылып чыгарат. Жана ошондой эле зекет чыгарып атканда ошо орточо малды чыгарат. Өтө жакшы ошо малдын ээсине жагымдуу болгон малды алып ошо чыгарган болбойт. Бул шариятта тыйып салынат. Орто малынан гана зекет берилет. Мына бул дагы негизги маселелерден. Анан дагы бир маселе бар. Мисалы, зекет мисалы бир адамдын байлыгы зекетке жетип, зекет берейин дейт, анан ошол эле убакта ал адамдын карызы бар да, бирөөгө карыз да. Анан бул карыз албетте зекеттен тосот. Мисалы, зекет менен ошо карыз келип калганса, зекетин төлөп, карызын төлөсө анан зекеттин өлчөмү менен кемип калса, бул эчтеке эмес да. Анткени адамдын акысы өйдөрөк турат, ошол себептен биринчи адамдын акысын беришибиз керек да. Карыздан кутулушубуз керек. Бирок бул кайсы убакта болот? Бул ошол чын эле адам ошо карызынан кутулайын деп карызын берип аткан болсо да. Анан мисалы бир адам мал мүлкү зекетке жетти, карыз да бар да. Анан зекет чыгар десе мен карызым бар деп койду. Анан карызы бар экен десең, ал карызын төлөбөй эле жүрөт да. Мындай адам күнөөкөр болот. Же карызыңды берип кутул төлөп, же болбосо зекетин чыгар деп талап кылыш керек анда. Карызыңды төлөбөсөң, анда зекет чыгар анда ошол мал мүлкүң. Же болбосо карызыңды төлө. Карызыңды төлөсөң, анда зекетиң кемип калат, анан кийин толукталып дагы бир айланганча күтөбүз дейт. Же зекетти да бербей, карызды да бербей жүрө берген, бул туура эмес. Бул ката. Анан ошондой эле дагы бир маселе бар. Мисалы, кээ бир адамдар мал жандыктан чогуу багышат да. Чогуу багышат. Дайыма коросу бир, чөп жегендери бир. Булар дагы ошо чогуу зекет чыгарат. Мисалы, бирөөнүн эки бир тууганы мисалы чогуу алып мал багышат. Бирөөнүн 20 кою бар, экинчи бир тууганын 20 кою бар да. Экөөнүн ортосунда 40 болуп атпайбы? Экөө биригип зекет чыгарат да. Ошондо бир койду мисалы жарымдан акчасын чыгарып бир кой чыгарышат. Чогуу өсүп аткандан кийин. Бул ушундай маселе. Анткени койлордун ошо чогуу жүрүүсүнө карайт да, ар кимдин ошо ээлик кылганына карабайт. Койлор канча кой бир чогуу жүрсө, ошого карап зекет чыгарылат. Анан дагы бир маселе, ошо зекеттен качып малдарды бири-бирине кошуп, же болбосо малды бири-биринен ажыраткан болбойт. Мисалы, эки адамдын 40-40 кою бар дейли, 40-40. Ар бири чыгарса, ар бири бирден чыгарып калат зекетти. Бирок экөө кошуп койсо 80 болуп калат. Биз башында айттык 40-тан 121 чейин бир кой чыгарат. Анан зекеттен качуу максатында келе экөөбүз коша калалы деп кошкон болбойт да. Бул күнөө болот да, туура эмес да. Бир эле кой чыгара алады. Ошондой эле ажыратканда болбойт. Зекеттен качуу максатында ажыратканда болбойт да. Экиден чыгарып калат экен, эки кой чыгарып калат экенбиз деп бир кошуп жүргөн болсок, экиден кой чыгарып калат экенбиз, кой бирден эле чыгаралы деп ажыраткан болот. Мисалы жанагындай, же болбосо чыгарбай кой депчи. Жана айтпадым, бирөөлөрдүн эки бир тууганын мисалы 20дан кою бар депчи. Анан кой экөөбүз кошуп койсок 40ка жетип калат экен, зекеттин убагы келгиче ажыратып 20-20 кылып коелу, чыгарбай калалы деп качканда болду. Бул да күнөө болот, ошого карабастан ага чыгарат. Мына негизги кыскача маселелер ошо болду. Бул зекетке байланыштуу. Андан кийин орозого байланыштуу. Бул хадис биз башында окуган хадисте биринчи орозодон алдын ажылыкты айтыптыр да. Негизи көбүнчө риваятта орозо биринчи келет, андан кийин ажылык айтылат да. Ибн Умардан ошондой келген да, башка риваяттарда. Мен бул жерде биринчи ажылык келип калыптыр, биринчи ажылыкты түшүндүрүп кете берели. Ажылык дагы бул да албетте исламдын мына түркүгү, эң негизги түрктөрдүн бири. Алла Таала Куранда айтып атат: "Валиллахи алан-наси хajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Адамдардын моюндарына милдет Алла Таала үчүн ошо ажылык кылуу адамдардын моюнуна милдет болду. Не Алла Таала үчүн man istata'a ilayhi sabila, ошого ажылык кылууга кудурети жетсе. Демек ажылык кылуу ар бир мусулмандын милдети. Балакатка жеткен эркек аял болобу, жашоодо бир жолу ажылык кылуу милдет болуп саналат. Бир жолу. Андан тышкары ашыкча кылам деген болсо, сооптук үчүн. Кандай кишилер ажылык кыла алат? Албетте ошол ажыга Алла Таала айткандай манистата айрек сабила деп ошого барып келе турган кудурети болсо, күчү жетсе де. Демек ошол ажыга барып келе тургандай ошол адамдын акчасы, унаасы болуш керек. Азыркы заманда самолет менен, автобус менен дегендей. Ошого
барганга мүмкүнчүлүк болуш керек. Барып кайтып келгенде акча жетиш керек. Эгерде үй бүлөлүү болгон болсо, ошо барып келгиче үй бүлөсү да камсыз болуп туруш керек нафака жагынан. Ошондой деңгээлге жеткен адам, акчасы ушундай деңгээлге жеткен адам анын мойнуна ажылык кылыш парз болот. Эгерде акчасы жетип ажылык кылган, бирок ден соолугу жол бербей аткан болсо, анда башка бирөөнү дайындайт, башка бирөө ошол кишинин атынан кылып коет. Ошентип өмүрүндө бир жолу кылган болсо кутулат. Эми бул азыркы заманда болжол менен бир 3,5 миңге 4 миң доллардын тегереги да. Балким андан кичине көбүрөөк болушу ыктымал. Эми жыл сайын бизде муфтиятта жарыялап атпай, быйыл ажыга мынча акча, ажынын баасы мынча. Ошого жараша болот да. Эң негизгиси бара турган адам биринчи өзүн эсептейт да, барып келгенге акчам жетеби, үй бүлөм болсо мен келгиче үй бүлөм камсыз болуп турабы, ошонун баарын эсептейт да. Болжол менен эми ажы баргандар 1 айдын тегерегинде болуп келишет да. Анан ошонун баарын ойлонуп баягы чыгаргандан кийин анан ошол адамдын мойнуна милдет болот ажылыкка барыш. Ошону аткарыш керек. Ажылыктын өзүнүн парздары бар, амалдары бар. Аны кыла турган адам ошону окуп, алдын ала даярданып, билип аткарыш керек. Көптөгөн адамдар биз жолуктурук ажылыкка баягы бирөөнүн түркүсү менен же шашылыш эле келип алгандар, окубай келип алгандар бар да, бул өтө туура эмес. Ажылык бул исламдын түркүгү. Алла Таалага ибадат, чоң ибадаттардын бири. Алла Тааланын берген сыйлыгы, пайгамбарыбыз айткандай, бул кабыл болгон ажылыктын белеги бейиш. Жана ошондой эле ким ажылык кылып күнөө иштерден алыс болуп жакшы аткарып кеткен болсо, энеден жаңы туулгандай кайтат. Эгерде чоң күнөөлөрүнө тоба кылса, чоң күнөөлөрүнөн бери энеден жаңы туулгандай кайтат. Эгерде тоба кылбаса да кичинекей күнөөлөрүнөн энеден жаңы туулгандай кайтат. Мына ушундай чоң артыкчылыгы бар да. Ошого ар бир адам даярданып келиш керек, окуш керек алдын ала, кантип ажылык кылам, кандай ибадаттар аткарылат, эмнелер тыюу салынат ажылык убагында, эмнелерге уруксат, ажынын түркүктөрү, сүннөттөрү, ошонун баарын окуп, даярданып анан ажылык аткарыш керек. Түрлү эле бирөөнү ээрчип жибербей, ыхластуулукту коюп. Анан дагы бир негизги маселе, бул ошо жанагы зекетке дагы, ажылыкка дагы байланыштуу. Бул ошол кайсы бир адамга зекет болобу же ажылык парз болгондон баштап дароо аткарганга буйрулат да. Ошо дароо аткаруу милдет. Мисалы азыр бир адамдын колуна байлык келип, ажылык кылууга ошо милдеттүү болуп калды. Ошол адам ажылык кылууга, мисалы, барууга ошо мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, ажы айынын келишине 3-4 ай калды деп коелу. Ошондон баштап даярданып аракетин көрүш керек деп коюн. Кийинкисине барайын, муну коеюн, кийинки бул жылды кое туруп, кийинки жылы барайын деп жылдырган болбойт. Биринчиден бул күнөө, экинчиден ал адам кийин кандай акыбалга түшүп калоорун эч ким билбейт. Балким өтүп кетиши ыктымал, балким байлыгы жок болуп калышы ыктымал. Була өзүн коркунучка түртүп атат да. Мындай адамдар көп. Байлыгы жетип турса да шашпай, кичине жашым өтсүн, бул жумуштарды бүтүп алайын, тамбамды салып алайын, жосо бир ашыкча буюм байлык жыйнап алайын деп жүрөт да. Мунун баары тең туура эмес. Бул ушул нерсеге мына катуу көңүл бурушубуз керек. Дагы бир маселе ажыга байланыштуу. Ушул акчасы байлыгы жетип, анан ажыга ушу барууга милдеттүү болуп калган адам мындай кылат да. Ушундайлар көп угуп калабыз. Акчасын мен ажыга барып келгиче жетим жесирлерге, муктаждыктарга берип салайын, ушул жакшы го деп таратчылат да. Бул туура эмес. Жетим жесирлерге, муктаждыктарга жардам берүү бул мустахаб, сүннөт. Бул болсо исламдагы түркүк, ар бир адамдын мойнундагы милдети. Ооба, эгерде бир экинчи жолу, үчүнчү жолу барган адам ажыны сүннөт катары аткарган адам деген адам болсо, бул айтса болот эле, макул эми, тиги жетимдерге кыйналып жардам берейин деп. Бирок бул жерде биринчи жолу ажы кылганда бул милдети да. Биринчи ушуну аткарыш керек. Ошону кылыш керек. Антпесе ал адам күнөөлүү болот ошентип таштап салгандыгы үчүн, барбай койгондугу үчүн. Анткени мүмкүнчүлүгү бар. Бул маселеге көңүл буруп коелу да. Алар адамдар эмоцияга карашат да. Мындай да бар. Бул эми жакшы иш да, башка бирөөлөр муктаж болуп атпайбы, мен өзүм эле кызыкчылыгым үчүн бара бербей, башкаларды ойлоп коеюн да, ошолор пайда алса алар жакшы го деп ушундай эмоция калтырат. Жок, андай эмес. Биринчиден бул Алла Тааланын буйругу, сени милдетиң, өзүң милдетиңди аткар, андан кийин ашканан келгенден кийин каалашынча жардам бере бер. Башка жардам бере турган адамдар көп эле чыгат. Ошолор да жардам берет. Алла Таала эч бир жанды, адамды ырыскысыз койбойт. Мына ушул маселеге көңүл буруп коюшубуз керек да. Анан баягы ажынын башында айтпай калыптырмын, ажылык парз болуу ошол жанагы байлык айтып атпайбы? Бул байлык ушу негизги муктаждыктардан ашкан байлык да. Мисалы адамдын өзүнүн үйү, айдаган машинеси, мисалы акча чогултуп атып, мен үй салып алайын, бала чакам башкалакка калкалай турган үй салып алайын деп акча чогултуп атса, уже зекетке жетип калыптыр деген болбойт да. Ал өзүнүн негизги муктаждыгы үчүн чогултуп атат да. Ажылыкка жетип калыптыр депчи. Ал ошо үйүн салып, анан ошондон
негизги муктаждыктарын, үйүн, алдындагы унасын алып ошону жапкандан кийин анан ачса, ошондо гана ажылык барып аткарып бериш керек. Анан ажылык бул кичинекей балдар дагы аткарса болот, кичинекей жаш балдар деле. Ал үчүн ошол жаш балага сооп жазылат, ошону кылдырып аткан ата-энесине да жазылат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бир аял келип сурайт, ошо Муслимде келген хадисте. Жаш баланы көтөрүп ушул үчүн дагы ажылык кабыл болобу, ажылык аткарса болобу дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болот, жана сен үчүн ажыр жасалат деген да. Ошо балаңды ажылык кылдырып аткан үчүн ажыр жасалат дейт. Ошол себептен жаш балдарга дагы ажылык кылса болот. Бирок булар өзүнүн милдеттүү ажылыгынан кутулбайт. Бул соопчулук мындай нафиле ажыл болуп гана жазылат. Анан кийин чоңойгондо мен кичинекей кезимде кылып турмун болду, ажылыгыман кутулдум деп айткан туура эмес. Кийин балагатка жеткенден кийин кайра башынан мүмкүнчүлүгү жетип калса, жаңы ажыл кылыш керек, ошо парыздан кутулуу үчүн. Биринчи кылган ажылыгы бул соопчулук үчүн. Ошондой. Анан дагы бир маселе калып калыптыр, жана зекет боюнча. Зекет берүү жанагы эгерде бир жетим баланын же жаш баланын же оорукчан же жиндинен да акчасы болсо, зекетке жеткен. Ошондон да зекет чыгарылат да. Мисалы бир жетим калып калды дейли, атасы өлүп калды, бирок атасы мурас кылып аркасына көп акча таштап, ошол жетим бала байлардын катарына кирип калды. Акчасы дагы немеге жетти? Зекетке. Анан ошонун акчасы зекетке жетип бир жыл айлангандан кийин ошол баланын акчасынан дагы зекет чыгарыш керек да. Анткени бул зекет бул ошол баланын өзүнө байланган эмес, акчанын өзүнө, акчага байланган да. Ошол себептен зекет чыгарылат. Ошондой эле акыл эсин жоготкон жинди адамдын дагы мал мүлкүнөн зекет чыгарылат. Бул зекетке байланыштуу маселе. Анан кийин акыркысы орозого байланыштуу. Мына орозодагы биз азыр орозо айында турабыз. Алла таала ошо орозо айдын жакшылыгын бизге насип кылсын. Орозону жакшы өткөрүп, пайдалуу өткөнгөнгө бизге ийгилик берсин. Анан кийин 5-чи парыз орозо кармоо. Орозо кармоо бул ушу жылда бир жолу келе турган чоң ибадаттардын бири. Биз орозо кармап, мындайча айтканда өзүбүздүн нафсибизди, каалообузду тыйып, ачкалык менен Кудай Таалага сыйынабыз. Нафсибизди өзүбүз каалаган нерселерден тыйып, күнөө иштерден арылып, балким күнөө эмес, адал болгон нерселерден дагы тыйылып, Кудай Таалага сыйынабыз. Бул мына өтө жакшы нерсе. Ар бир жыл сайын орозо бир жолу келет. Балагатка жеткен эркек ба аялбы моюндагы милдет, муну аткарыш керек. Орозо мына күн чыккандан баштап, таң аткандан баштап, күн батканга чейин кармалат. Орозодо адам баласы тамак ашынан, шахватынан тыйылат. Аял кишиге жакындабайт, тамак ашынын кандай түрү болсо ошону дагы дамытатпайт. Качан гана күн батканда гана ошол нерселер рухсат берет. Мына ушинтип биз Кудай Таалагын ибадатын аткарып, ачкалык менен Кудай Таалага сыйынабыз. Анан орозодо баягы эң негизги болгон максат айтпадык, Алла Таалага ибадат кылуу ачкалык менен. Алла Таала Куранда айтып атат: "Я айюхаллазина аман кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун." О иман келтиргендер, силерден мурунку коомго орозо парыз болгондой эле силерге дагы парыз болду. Лааллакум таттакун, силер Алла Тааладан коркуп таква болоңуздар деп. Көрдүңүздөрбү, орозону таквага байлады. Анткени бул орозо ар бир адамдын өзүнүн ортосу менен Алла Тааланын ортосундагы мамиле. Бирөө мисалы уурданып жашырып жеп койсо, же орозомун деп алдап койсо, эч ким билбейт аны. Бир гана өзү билет, андан биринчи Алла Таала билет. Ошол себептен мына орозо мындайча айтканда жашыруун ибадат, таквачылыкка муктаж. Ошол себептен Алла Таала таквачылыкка байлап айткан да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келгендей, Алла Таала айтат: "Бардык адамдын кылган амалы өзү үчүн бир гана орозо, мен үчүн мен орозого кармагандардын соогун, жакшылыгын өзүм берем" деп. Көрдүңүздөрбү, Алла Таала орозого берилген артыкчы сооптун өлчөмү айтылган жок. Алла Таала өзүм берем деп. Бул өтө чоң, өтө көп ажыр. Ошондуктан адам баласы орозону ыхластуулук менен жакшы өткөргөнгө аракет кылыш керек. Күнөө иштерден алыс болуп, жаман сөздөрдөн, ушак айыңдан алыс болуп, ошо кыска аралыкта намаз менен, Куран окуу менен, жакшы амалдар менен өткөргөнгө аракет кылыш керек. Жана ошондой эле өзүбүздү кармап бир туугандар үстүндө анан жанагы акыл эси толуп калып, күч кубатка келип калган балдарыбыз дагы балагатка жеткенге чейин орозо кармап көндүргөн, бул өтө жакшы нерсе. Анткени сахабалар өздөрүнүн балдарын ошентип көндүрүп келишкен. Кийин аларга жеңил болот. Ошол нерсени үйрөнүп алышты. Байхакин Сунанул Кубро деген китебинде келет. Ибн Умар радhiyallohu anhu алдына бир арак ичкен кишини алып келишет. Анан Умар радhiyallohu anhu ошол кишинин жазасын берип туруп айтат да: "Рамазанда ушундай кыласыңбы? Ушу Рамазанда биздин жаш балдарыбыз орозо кармап аткан болсо, сен ушундай кыласың" деп ал кишини урушат да.
Демек бул жерде бул окуядан биз эмнени билдик? Сахабалардын балдары ороза кармашкан. Анан ошондуктан ар бир ата эне балдарына көңүл буруп, мейли орозо болсун, намаз болсун, акырындан көндүрүп, урушуп, талашпай, жаман сөз айтып, кыйнабай. Мисалы балагатка жетерек да, милдет эмес, бирок тоба көндүрүү максатында да. Орозонун баардын толук кармай албаса дагы, кээ бир күнүн кармап, бирок толугу менен кармап. Ошону көндүрүш керек. Намазды кандай үйрөткөндөй эле орозону да ошентип үйрөтүп, акырынткан тарбиялай беришибиз керек. Анан тарбиялаганда балага ошо ислам динин тарбиясын үйрөткөндө, деги эле исламдагы кайсы бир ибадатты үйрөткөндө, мындай эсептешпей, соодалашпай үйрөткөн жакшы да. Бул ишти аткарсаң мындай болот, тиги ишти аткарсаң мындай болот, мындай белек берем, сага мынтем дебестен, ошо баланын өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн үмүтү менен, ошо Аллах Таала сооптук Кудай Тааладан үмүт кыл. Сага Аллах Таала жакшылыкты Аллах Таала берет. Мунун акыбетин, жакшылыгын бул дүйнөдө да, тиги дүйнөдө да көрөсүң деп ушундай ишенимди ошо баланын жүрөгүнө салганга, орнотконго аракет кылышыбыз керек. Анан ошондо жаш балдар үчүн ибадат жеңил болот. Алар дагы кичинегисинен баштап түшүнө баштайт да, менин кылган ибадатым Аллах Таала үчүн турбайбы, өзүм эле үзүрүн көрөт турбаймбы, мен үйрөнсөм мен үчүн дагы ата энем үчүн да пайда турбайбы деп ушундай мааниде чоңойот. Анан өздөрүнүн алдына жараша өтө кыйнаган болбойт, жемеле урушкан болбойт, кызыктырып. Анан башында айтып кеткендей эле, ар бир ата эне өзү үлгү болуш керек да бул нерсеге. Өзү көрсөтүш керек. Анан ошону көрүп балдар ээрчийт. Ата энем мисалы ушундай жакшы иштерди кылып атат, мен да кылайынчы дейт. Балким ата энеси такай намаз окуп, орозо кармап жүргөнсө, балдар өздөрү көрөт, эмне кылып атасың, мен да кармайынчы, мен да кармайынчы деп. Ошол себептен аларга анан ошону үйрөтүп жеңил болот да. Мына ушундай нерсеге ар бир ата эне көңүл буруп, балдарына жакшы тарбия бергенге аракет кылыш керек. Мына ушун менен кыскача бул хадистин түшүндүрмөсү аяктады. Аллах Таала бизге пайдалуу билим берип, пайдасыз илимден сактасын. Аллахумма салли ва саллим ала абдика ва расулика набийина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.